Май айылындагы ишкана бүгүн ачылып, элеттиктерди кубантты. Ринат Кожокулов көптөн бери колбаса чыгарган цех ачууну пландап жүргөн. Буга чейин тажрыйба топтогон. Ринат өз алдынча ишкерлик баштап, айылында 10 адамды иш менен камсыз кылды. 5 түрлүү колбаса чыгарып атырып, продукция бишектен, өстүн, жолдон, айылдан эле ошо мал өстүн болуп атыр азыр. Уйун эти менен, букан эти менен жасалат ушундай эле. Таза эт халал кылып жасап атат да ошону. Буларды Покровкадан 3 магазинге уже сүйлөшүп койдук, ал жактан договор кылып 3 магазин, чоң магазинде Деликс менен берки аюулардын магазиндери ошолорго өткүзөбүз. Дальнейший жолго өткүзөбүз. Нары Талас жака өндүргөн. Ишканада продукция өндүрүүдө бардык санитардык талаптар так сакталган. Колбасанын бир канча түрү, ошондой эле ышталган эт азыктары даярдалат. Өзүм почти 15 жылда Казакстанда иштегем да, колбасын цехте. Барын көрүп, үйрөнүп, неме кылып келгем. Биздики экология жакты таза да. Таза малдын этинен жасайбыз, буюрса. Будан кийин будан да жакшыларын жасап, неме кылабыз энди. Май айылында биринчи жолу жумушсуз жарандарды иш менен камсыз кылган цех ачылды. Эми ишкерлерди ар тараптан колдоорун Кыргызстан айыл өкмөтү билдирет. Мончо болчу, ошо мончо ташталган чыгып, эчтеке эскилиги жеткендиктен, элдин немеси менен суранычы менен ошо ушуну бир жашынакай бир ишкана кылып берсе деген бул немеси түшкөн, суроолору. Анан ошо эл бергиликтер чечишип, ушу колбасаны цехке аракет кылсак деген себептен биз Тараска да жакынбыз. Анын үстүндө Манас районунда бул магазиндер менен келишимдер түзүп алган азыркы ишкерибиз ошо. Анан бүгүнкү күндө мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул Манас району өнүктүрүү фондунан 2,5 миллион аяктан каралды. Бул капремонт кылыш үчүн зданияны. Бир кездеги каралбай калган имарат жеке ишкер тарабынан жаңыртылган. Манас райондук өнүктүрүү фондуна долбоор жазып 2 миллион 496 миң сом бөлдүрүп, эски имаратты толук капиталдык ремонттон өткөргөн. Ал эми цехтин ичиндеги жабдуулар үчүн Арис 1 миллион 759 миң сом бөлүп берген. Бул акча каражаттар жалаң эле бизден жабдууга каралды. Жерден өзгөчө белгилеп кетиш керек, долбоордун жетекчиси Ринатка. Бул өзүнүн күчү менен, өзүнүн салымы менен мындай бир көрүңүздөр, мындай имараттарды куруп атат. Кошумча айыл кеңешке рахмат, аудан депутаттарына абдан көп колдоо көрсөтүштү. Негизинен бул долбоордун келип чыгышы айыл жеринин буну азыркы кезде колбасалар, эле бир продукциябыз кандайдыр бир өтө биз ишенимдүү эмес болуп атпайбы продукциябыз. Бул жерден таза колбаса болуп атат биринчиден, экинчиден эл айыл калкы мына жумуштар, жумуш менен камсыз болот. И дагы элдер бияктан өзүнүн этин бул колбасный цехке, эт ишкана цехине тапшырууга мүмкүнчүлүк алышып атат. Акыркы жылдары Манас районунда өз ишин баштаган ишкерлердин саны жыл санап өсүүдө. Ишканалардын ачылышы райондун өнүгүүсүнө зор салым кошот. Бул максатта райондук өнүктүрүү фондунун каражаттарын натыйжалуу пайдалануу көзөмөлдө. Иш менен камсыз кылуу маселеси да чечилип жатат. Бул айылда бизде ишкана болбогондуктан, бул биринчи ишкана болуп, эл абдан сүйүнүп бул жерде. Дагы ушундай көп ишкана боло берсин деп дагы кызыгып атышат. Ошон үчүн бул айыл өкмөтүнүн адамдарына, айыл кеңешинин депутаттарына элибизге чоң ыраазычылык билдирип, ушундай ишканаларыбыз көп болуп, районубуз өнүгө берсин деген ойдо туруп атабыз. Ишканада даярдалган колбасалар Манас районундагы соода түйүндөрүнө сатыкка чыгат. Бегайма Сымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Манас району.